алакана салып отурган эркектердин көпчүлүгүн байкасаңыздар болот. Бул аялдары өзүнүн ою бар аялдар. Ушундай аялдарда дал ушундай кызыктуу эркектер үчүн андай аялдар дайым кызыктуу болот. Ал эми кандай учурда биз баркын жоготуп коебуз десек, кандай эркек күчтүү, кандай эркек даражасы бийик десек, бийлебесе эле эркек боюнча калат деген да. Аял мүнөзү бар эркектер каде барсыз. Даражасы болбойт таарынган эркектин. Таарынчак эркектердин аял сыяктуу аял мүнөзү эркектерден эч качан күчтүү балдар чыкпайт. Аны түзөйм десеңер, аны ажырашып кетесиңер деген да. Аны түзөй албайсыңар деген. Сүйлөй беребиз. Эркектер угуш үчүн келгенсиздер деп. Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Бул Назигайым подкасты. Мен Аида Абдирасулова жана жанымда психолог жана интимдүү маска тренери Асель Шербекова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн сиз менен сонун темада маек курабыз. Биз негизинен бул YouTube каналыбыз аялдарга багытталгандыктан, үй бүлөгө багытталгандыктан ошол темада сүйлөшөбүз. Аял киши кайсыл учурда эркектин алдында өзүн баркын түшүрөт жана эркек киши кайсыл учурда аялдын алдында өзүн баркын түшүрөт деген сыяктуу. Буюрса темада кеттешебиз. Кандай деп ойлойсуз? Биринчи аял кишилерден баштайлыбы же эркек кишилерден баштайлыбы? Аял кишилерден баштайлы. Себеби аял болгон үчүн көбүрөөк аялдар тааныйбыз да. Аял кишилер эми үй бүлөдө мисалы кандай каталарды кетириши мүмкүн, эмне кылып сүйлөп же болбосо эмне кылбай коюп эркектерден мындай көңүл сууп калышы мүмкүн. Аялдардын негизи бактуу болуусу, балуу аял болуусу, бул эң биринчи эле аялдын өзүнүн ою бар болуусу, психологиялык тараптан жетилүүсү, өзүнүн ою бар аялдар баардык жерде мындай баалуу болот да. Ою бар дегенде кандай? Мисалы биз мындай бир киного таянып кетким келип атат да. Айтыңыз. Кинодо дагы психологдор тартат го көбүнчө. Даңа салуудоо бар, даңа салуудоо. Хүрем Султан айымдын мисалы эмнесин, ал кинодогу ордун карап көрсөк да болот да. Ал айтып атат да, ал эми кул кезинде мисалы Султан Сулайман менен жакындыкка барчу. Ал эми кийин ал кулдуктан азат кылган кезде ал өзүнүн баасын билип атат да, өзүнүн баасын билип, эч качан азат болгон аял никесиз жакындык кылууга болбойт деп туруп, анан ал жолобой коюп атат да. Ал султан болсо дагы да, ал дүйнөдө орду бар эркек болсо дагы, ал жерде өзүнүн ою бар да. Ошол жерде өзүнүн статусун көтөрүп коюп атат. Статусун көтөрүп атат да. Мындай айтканда, азаттыкка чыккан аял никесиз жакындык кылганга болбойт деп өзүнүн ордун билдирип атат да. Менин ордум бар деген сыяктуучу. Анан ошол эле кезде ал баардык жерде өзүнүн эмоциясын ачык билдирип атат да. Эмоциясын, ичиндеги болгон нерсесин баарын ачык билдирип атат. Бул аялдардын өзүнүн оюн ачык билдирүүсү жана колунан бир жумуш келүүсү дегенде аялга тиешелүү дагы кандайдыр бир биздин табиятыбызга жаккан колөнөрчүлүк дейбизби, же болбосо бир кандайдыр бир күлөстүрүү дейбизби, бир нерсе колубуздан келе турган нерселер бар да. Так ошол колунан жумуш келген жана өзүнүн аялдык табиятын ачып көрсөтө алган, өзүнүн эмоциясы бар. Учур келгенде мындай каткыра алган, же болбосо сүйө алган, ыраазычылык билдире алган, жана ошол эле кезде жакпай аткан нерсесин дагы жакпай атканын айта алган, учуру келгенде өзүн королева да сезе алган, өзүнө кам көрө алган аялдар булар ою бар аялдар. Булар дайым эркектин жанында мындай бартуу. Андай аялдарды мындай коомдо деле азыр эми интернет мындай бир заманында жашап атабыз да. Эми өздөрүн көрсөтүп аткан, сыртка мындай кандайдыр бир өзүнүн көрсөтүп аткан эми үй бүлөлөрдү көрүп атасыздар го. Баардык кандайдыр бир аялын алакана салып отурган эркектердин көпчүлүгүн байкасаңыздар болот. Бул аялдары өзүнүн ою бар аялдар. Кандайдыр бир пикири бар, баардык жерде өзүнүн сунуштары бар, өзүнүн идеялары бар, сунуштарды бере алган, өзүнүн ою менен бир чечимдерди чыгара алган, ушундай аялдарда дал ушундай кызыктуу эркектер үчүн андай аялдар дайым кызыктуу болот. Ал эми кандай учурда биз баркын жоготуп коебуз десек, көбүнчө баркы жок аялдар кандай болот? Алардын абалы
дайым мындай арзанай берген, эч бир маселени чече албаган, чечим чыгара албаган, ошол эле кезде өзүнүн ою жок, дайым бирөөнүн ою менен жашаган, дайым адамдарга эришип кете берген, өзүнүн туруктуулук билбейт да, туруктуу ою жок да, мындай айтканда. Бул өнүгүп өсүүдөн артта калып калган ушундай айымдар дайым тебеленет. Себеби бизге да кайрылган айымдарда мен байкаганым, мисалы көбүнчө арзанып, күйөөм мени ушундай, күйөөм деген башка аял алып алды, же болбосо күйөөм мага деген сөгөт, мага ушундай мамиле кылат, мен дайым басынтат деген айымдар жазган кезде эле ошол жазган грамматикалык каталарынан эле байкасак болот, көпчүлүгүнүн 99% өтө көп мындай каталар менен жазган, даже өзүнүн билимине таптакыр маани бербеген ушундай айымдар болуп калышат да. Ошон үчүн айымдардын өсүп өнүгүп өсүүсү бул айымдардын дайым кадыр баркын көтөрөт. Эми айымдар өздөрү көтөрбөйт, аны дагы пайгамбар систем айтканда, эгерде кайсы адам эгер илим ала турган болсо, билимдүү боло турган болсо, Аллах Таала ал адамдын даражасын көтөрүп коет деген да. Демек ал даражаны Аллах Таала көтөрүп коет. Демек даражалуу деген сөз да. Ал эми ошондой учурда мындай ою жок, туруктуулук ою жок, колунан эч нерсе келбеген, өзү үчүн мындай аракет кылбаган, өзүнүн тазалыгына көңүл бурбаган ушундай айымдар көбүнчө мындай эркектин жанында бааланбай калат. Демек тазалыгы болбосо, өзүнүн ордун билбесе, демек өз ордун билүү деген бул эми самооценка бар калат да. Самооценкасы мисалы, эми самооценка деген өзүнө койгон баа деп айталы да. Өзүн баалаган болсо, демек аны биздин кичинекей кезибизден эле биздин чоң энелерибиз айтчу да. Сен өзүң алдыңа төшөк салып олтур, өзүңдү өзүң сыйлабасаң, өзүңдү өзүң сыйлабасаң, сени эч ким сыйлабайт деп. Мен чоң энем да мисалы ошентип айтып берчү да. Барып олтура калсак эле, өзүңдү сыйлабасаң, сен өзүңдү өзүң сыйлабасаң, сени эч ким сыйлабайт, астыңа төшөк салып олтур деп айтат болчу да. Бул деген көрсө мындай биздин энелерибиз, аталарыбыздын айтып койгон сөзү деген бул аябай көрсө чоң сөз экен да, азыркы учурдачы. Аялдардыкын биз билип алдык болушунча. Ал эми эркектердики кандай болот? Эркектердин баасын кетүүсү, кандай эркектердин таптакыр даражасы болбойт, баасы болбойт, анан аял сыяктуу эркектердин аялдык мүнөзү, аялдык сапаттары бар эркектердин таптакыр баасы болбойт. Мисалы, аялдар сыяктуу кыймыл аракет жасаса, аялдар сыяктуу ушак айтып аткан болсо, эми ушак айтуу албетте аялдарга дагы негизи жарашпаган сапат, бирок аялдар мындай майда нерселерге маани беришет да. Эркек эгеси майдаланып кеткен болсо да, мисалы үйгө келип, майда чүйдө нерсени карап, көзү менен ушундай мынтип кычыгыңды көрүп, бул кычык эмнеге тазаланбаган деген сыяктуу слишком мындай ылдый түшүп, аялдын даражасына түшүп кеткен мисалы. Ушундай эркектердин дагы таптакыр аялдардын жанында баасы болбойт. Кандай эркек күчтүү, кандай эркек даражасы бийик десек, мисалы бул алымдардагы көбүнчө сүрөттөгөн боюнча айтышат го. Мисалы эркек өзүнүн сабырын кармай алган эркек бул эң күчтүү эркек депчи. Ал өзүнүн сабырын кармай алса, аял сыяктуу эле баягы кечке чейин айтыша берген, аял сыяктуу эле бир сөз айтса эки сөз айта берген эркектердин таптакыр аялдардын жанында баркы болбойт. Эси сен мындай аялга теңелбей эле, просто унчукпай эле калуу, аны аял деп кабыл алуу да, аял деп кабыл алуу, жана дагы сеники туура деп кое турган болсо, ал аялдар ошондой эркектерден өтө мындай сыйлайт да. Мындай айтканда, ошондой эркектерге дайым баш ий алат. Баш ийиш үчүн кандайдыр бир эркектин эркектик сапаты болуу керек. Эркектик сапат деген бул аялдык мүнөздөрдөн арылуу да. Аялдык мүнөздөрдөн арылган эркектер дайым барктуу, даражалуу болот. Ал кичинекей кезинен калыптанат. Аны калыптандырыш үчүн эркекти даражалуу болтургун келсе, анда ал эркектерге жарашпоочу сапаттарды айтуу керек. Мисалы, биз аялдарга жараша турган сапаттар, булар аялдардын кылыктануусу, аялдардын королевадай болуп анча-мынча бой көтөрүп коюусу, же болбосо королевадай болуп өзүнө көңүл буруусу, өзүн королева сезүүсү, анан деп айтабыз го, мисалы хозяйка болуусу деп үйдө деп. Ошондой эле эмоциясын ачып көрсөтүүсү депчи. Ошондой эле сапат бул аялдарга жарашчу сапат да. Ал сапат эсе эркектерге кое турган болсок, мисалы эркектер кылыктанып аткан болсо, демек ал таптакыр жарашпаган сапат. Эркектер ошондой бир кылыктанып кандайдыр бир сапаттар көрсөтүп аткан болсо, бул деген аялдык сапат, аялдык мындай мүнөз болуп кетет да. Андай учурда ал дагы ошол эле кезде эркектердин эң мыкты мындай бир эркектик сапатын көтөрүүчү, аялдардын жанында эркектик мүнөзүн дагы жогорулатуучу сапаттар, мисалы Думар Радилханху ушундай бир айткан бир оюма келип кетти. Эркек бийлебесе эле эркек боюнча калат деген да. Эркек бийлебесе эле эркек боюнча калат деген да. Эркек аялдар сыяктуу калжыңдап, малжыңдап бийлөөсү,
өзүнүн баягы эмнесин кармай албоосу барго, эркектин мындай эркин кармай албоосу да. Мисалы ичип кетүүсү башка ичкен эркектердин дагы даражасы ушунчалык ылдый болот. Ал өзүнүн нафсын башкара албай аткан болсо, аялды деле башкарат. демек аялды да башкара албайт демекчи. Ал үй бүлөсүн да башкара албайт. Өзүнүн нафсын башкара албаган эркектер болсо, ар бир аял мисалы ошондой өзүнүн нафсын башкара алган, эркин башкара алган, ачуусун кармай алган эркектерди дайым сыйлайт, урмат кылат. Ошол азыр айтып кетпесизби, бийлебесе эле эркектигин сактап калат депчи. Эми азыр тойго барсаң конкурска деле чыгышат эркектер, бийлешет. Бичи болуп жүргөн эркектер деле бар, ошол менен жанын баккан дегендейчи, үй бүлөсүн. Аны эси аялдык табияты нормадагы аял болсо, ал эркекти эч жактыра албайт. Аялдык табияты эгер нормада болсо, анда бийлеген эркектерди жактыра албайт аялдар. Менден кийин 3 иним бар. Мен аны кичинекей болчумун. Мен кичинекей болчумун. 7-8 окучумун да, 6-7де окучумун. Мен инилерим, ошол кезде инилерим 2де, 4тө, анан бирөөсү деген жаңы мектепке кирген болчу. Мен аларга кечен айтканда, эркек деген аялдын сөзүнө вообще силер маани бербешиңер керек. Аял сүйлөп аткан кезде айтышкан эркек болуп эсептелбейт. Эркек басып баратканда кокус аял киши ура турган болсо, мен урду деп айткан ал эркек болуп эсептелбейт. Сен аял киши урган кезде сен чымынча кандай да болбош керек. Себеби аялдар деген назик болот. Аялга теңерген киши, эркек киши, ал аял менен айтышкан эркек киши, ал катын менен өзү эркек болуп эсептелет деп баягы мен сүйлөй берчимин да, кичинекей кезинде аларды тарбиялай берчимин. Азыркы учурда инилерим аябай ыраазы болушат. Биздин эркектик даражабызды, эркектик сапатыбызды сиз өстүргөнсүз, бизди эркек кылган сиз болосуз деп эле ыраазымын деп ошолоруна көп айтат да. Ал кичинекей кезинде калыптанып аткан кезде, психологиясы калыптанып аткан кезде эркек балдарды ошондой тарбиялоо керек. Аларга сөзсүз үйрөтүү керек. Аялдык мүнөзү эркектер, аял мүнөзү бар эркектер кадыр барсыз. Азыр бирок байкасаңыз, азыркы балдарга кичине нерсе деп койсоң эле ыйлап кирет, же болбосо кандай десем, суицидке бара алат. Алар эми кичинекей кезинен баштап эркектик сапаты мындай калыптандырбаса, аларды машыктырууга жөнөтүү керек сөзсүз. Аларды спорт менен машыктыруу керек. Аларды уруп, мисалы, урушуу алар үчүн норма болуу керек. Себеби ал коргоо үчүн алар жаратылган, коргоо үчүн. Ал үй бүлөсүн кантип коргойт, эгерде эртең мамлекетти кантип коргойт, эси сырттан душмандар келсе, өзүнүн үйүнө эгерде аялына бирөө кол көтөрсө кантип коргойт, ошондой өзүнүн балдарын кантип коргойт эгерде күчтүү болбосо. Ошондой сапаттарын ким кайра эле ошол эне баланы, эркекти ошондой кылып калыптандырат да. Аларды күчтүү кылып, спорт менен сөзсүз машыгуу бул эркектин чыныгы, эркектик мүнөзүн калыптандырат. Ошол кезде дагы бир өтө маанилүү нерсе бар да. Мисалы, үйдө отурган эркектер бар го, азыркы учурда назик болуп, гормондору дагы бузулуп, эркектер дагы эстрогени көтөрүлүп эле, назик болуп, сүйлөсөң ыйлай турган болуп калышты го. Мисалы, ошондой эркектерди СССР маалында мындай кылчу да, сөзсүз армияга жөнөтчү. Ар бир ошол жакта эркектерге аралаштырып, аларга автоматты көтөртүп, андан жерге жаткырып канча километрге чейин отуруп бастырып, ошонун желин, күчүн ошондо башка жака чыгарткан да. Азыркы учурда ошол желин күчүн чыгаруу үчүн нерсе жок болуп, тарынып, ыйлап чыгарышып атпайбы аялдар сыяктуу болуп эмоциясын. Ал энергиясын, эмоциясын ошентип чыгаруу керек. Негизи мамлекеттен аны колго алып, ошол учурда баягы аялдар сыяктуу болуп ыйлап аткан эркектер, булар деги эркек ким экенин көрбөй калган эркектер, аларды армияга, ошон үчүн армияга жөнөтүүсүн мен шунчалык ар бир эркекти жөнөтүүсүн ушундай талап кылмакмын. Бара болот деген ойдомун да. Барбы деген негизи чын негизи эркек болгондон кийин өзү ал ата энеге деле оор болот да. Эси мындай эркек бойго жетип, бир сөзгө мисалы капа болуп, таарынып, нары карап, бери карап таарынып аткан болсо, анын эмнеси эркек, анын эмнеси эркек? Ал эркектик сапаты таптакыр түшүп калган. Жамандап отуруп. Эртеңки учурда, андай учурда эч даражасы болбойт, балдардын аслында да даражасы болбойт таарынган эркектин. Таарынган эркектин, таарынча эркектердин, аял сыяктуу, аял мүнөзү эркектерден эч качан күчтүү балдар чыкпайт. Дайым алсыз балдар чыгат. Ошон үчүн эркектер сөзсүз машыгуу керек, сөз армияга баруу керек. Ошол жактан анан эми кээ бирлер айтат, ал жака барганда өлтүрүп коет деп, бир эки бала өлгөн болсо, бардыгын дүнү жүзү өлүп аткандай сезиле берет кээ бир энелерге.
Эми ошол мекенди коргойм деп өлгөн болсо ал деле шейит кетет го, айланайын. Анчалык эле баягы 2 бала өлгөн болсо сенин балаң дагы дүйнөнүн баары өлүп аткандай сезилбеш керек. Мисалы миллион адамдан 2 адам өлгөн болсо 2 адамды көрбөй биякта канча адамдар служба кылып эле келип атат да, ал жакын көргөнгө аракет кылуу. Ошондо службага барганда дагы баягы аял мүнөздүү эркектер ал жерде деген кичинекей 1-2 ударга чыдабайт да. Ал эми удар алуу бул эркектик сапат болуп эсептелет. Удар албаган ошондой эркектер жанагы таарынчаак кылып катын сыяктуу кылып чоңойто турган болсоңуздар, 1-2 ударга чыдабайт дагы. Ошонун аркасынан анан баягы ошонун аркасынан анан суицидке чейин барышып өздөрүн өлтүрүп атышат да. Норма негизи эркектердин анча-мынча удар жеп коюусу, анча-мынча келтек жеп коюусу норма. Ошон үчүн эркек алар. Түшүнүктүү болду. Менимче эркектерге да аялдарга да аябай так туура жооп бердиңиз деп ойлойм. Менимче балким эркектер көрүп жатса аларга деле пайдалуу болот деп ойлойм. Анан аялдардын дагы мисалы сүйлөгөндөр барбы, ажылда бурушуп анан сөздөр барбы, аялың мээңди жеп атат деп деген сыяктуучу. Кандай ошондой аялдардын көп сүйлөгөнү дагы Аялдардын күчү тилинде да. Аялдар деген эми биз уруша албасак, урушканга күчүбүз жетпесе, ал эмоциясын тилибиз менен чыгарып коет. Аны дагы аял деп кабыл алуу керек эркектер. Аял деп кабыл алуу. Аял мүнөздүү эркектерге ал жакпайт. Аял мүнөздүү эркектер аялды сүйлөп атканда деген ажылдаба, минтпе, антпе деп ал да кошо ажылдап эле көтөрө албайт, көтөрө албайт. Ал эми аял деп кабыл алуу аялдарды. Сүйлөгөн анча-мынча аялдар сүйлөп кое берет. Аны кабыл алып коюу. Себеби ал хадистерде келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: аялдардын башындагы кыйшыктыгы дейт. Башындагы кыйшыктыгы кабыргадан жаратылган. Башындагы кыйшыктыгы демек, башындагы кыйшыктыгы ал тили болуусу мүмкүн дейт алдымдар. Ал кыйшыктыгы бар да. Эми ал Аллах ушундай жаратты. Эми аны аял деп кабыл алып коюу керек. Аны түзөйм десеңер, аны ажырашып кетесиңер деген да. Аны түзөй албайсыңар деген. Пайгамбар саллаллаху айтат. Аны түзөйм десең ажырашып кетесиң дейт да. Демек, ажырашпай жашоо үчүн эмне кылышың керек? Ал кыйшыктыгы менен кабыл ал дейт. Ошо кыйшыктыгы менен кабыл алуу керек. Аялдар сүйлөй берет, биз сүйлөй беребиз деп. Бизге боло берет. Негизи ошондой экен да. Биз көп сүйлөгүбүз келет экен. Аял менен эркектин ушундай экен. Мындай көрө турган болсок, эркектер токтоо болуп, бир эле сүйлөп койсо, биз ушундай быжылдап сүйлөй берет экенбиз. Ал эми аялдын эркектин айтышып сөйлөшкөнү анын даражасын түшүрөт. Эркектер угуш үчүн келгенсиздер деп. Эң сонун маек болду. Менимче көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай жагат деген үмүттөмүн. Сизди дагы буюрса кайра кийинки чыгарыштарга чакырабыз. Ушундай сонун жаратылыштын койнунда балким тартып калабыз, Буюрса. Сиздер менен көрүшкөнчө кайрадан саламатта калыңыздар.